Саламатсызбы апа? Мен болуп өткөн окуяларга кайрадан көз салып жатып, булактай болгон акын оюмдун агымы сизге бурулгусу келди. Соңунда сизге кат менен кайрылууну туура көрдүм. Менин сизге кат жазганымдын бирден бир себепчиси болуп, дүйнө элинин тынч жашоосун бузуп, дүрбөлөңгө салган вирус кийинчерээк пандемияга айланган COVID-19 болду. 2019-жылы 31 декабрда Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму Кытайдын Ухань шаарында келип чыгышы белгисиз болгон пневмония учурлары аныкталгандыгы тууралуу маалымат чыккан. 2020-жылы 7-январда өлкөнүн бийлиги оорунун козгоочу жана коронавирус экендигин аныктап, ага убактылуу ат беришкен. 2020-жылдын 3-декабрына карата пандемиянын жүрүшүн дүйнө жүзү боюнча 64,4 миллион адам ашык учур катталды жана 14,89 миллиондон ашуун адам каза болуп, 43,8 миллиондон ашык адам айыгып чыккан. Кийинчерээк 2020-жылы 18 мартта Кыргызстандын саламаттыкты сактоо уюму COVID-19 инфекциясынын 3 учуру катталгандыгын билдирген. Бейпилчиликтин дамын сезип, тынч жаткан дүйнө элинин заматта бул апаат адамзаттын тукумун тазалап кетчү болуп турган кезде бүтүндөй эл үй камакка түшүп, карантинге жабылды. Мындай кырдаалды күтпөгөн элге эл аралык жолдор, аба жолдору жабылып, сыртка чыгуу мүмкүнчүлүгү токтоп, үй камагында отуруу тажатма болуп калды. Жумуш иши токтоп, үй бүлө багуу кыйынга туруп, кыйынчылыктын жүзү каптап келе жатканын мына ошондо билдик десем болот. Ооба, бул апаат адам баласын оор түшүккө салып, бири-бири менен баарлашууга мүмкүнчүлүк болбой, жан дүйнө ооруп турду. Биздин чындыкка жакын албаган нерселердин бардыгы көз алдыбызда калкып жатты. Мына ушундай кырдаалдарда кыргыз элин сактап калалы, эч бир оору кыргыз элин жок кылууга күчү жетпейт деп кыйкырып, алдыга умтулуп жатышкан кыргыздын чыгаан уул кыздары, эр азаматтары элге өзлөрүн керектүү жерде көрсөтө алышты. Алар жаңы бир кайрымдуулук иштерин жасап, физикалык жактан жардам көрсөтүп, оорунун жайылуусуна мен себепчи болбоюн деп сыртка чыкпай, гигиенаны, тазалануу жолдорун көпчүлүктө аралыкты сактоону, бет кап тагынуу эрежелерин сактоо жана ошондой эле коюлган законго баш ийүү менен өз салымын кошкондор да көп болду. Бирок канчалык аракет кылып, канчалык кааласак да, бул вирус адамдын байлыгына да, бийлигине да, мансабына да карабайт экен. Бул көзгө көрүнбөгөн вирустун апааттын учсуз нурларынан канчалаган эл сыймыктанган, эл билген, эл барктаган улуу инсандарыбыздан айрылдык. Жакындарыбыздын жылуу жүзүнөн айрылдык, кан төгүлбөгөн өлүмдөр болду. Күн сайын сыналгадан берилген маалыматтардагы фактылардан, жаңылыктардан канча вирус, канча өлүм катталгандыгын угуп, ал адамдардын туугандары, жакындары кандай абалда болуп жатканын күн баткандан таң агарга чейин жүрөгүм ооруп, эстеп ооруй турган болду. Бул караңгылыкта эң чоң кызмат көрсөтүп, жанын карч урган жоокерлер сыяктуу эмгек кылып, талыкпай иштеген дарыгерлер, врачтар, медиктер болду. Алардын 2021-жылы кылган эмгеги үчүн дүйнө элине керектүү кесипкерлер экенин далилдей алышты. Мына эми болсо 2021-жыл. Тынч элди дүрбөлөңгө салган COVID-19 бир толкуну биздин жашообузда болуп жаткан жаман жакшыны бир ирет тазалап өттү. Ошол кыйын убактардагы күндөр, көз ирмемдер артта калды. Дүйнөнү убакыттан сындырып токтоткон COVID-19 жалгыз мага эле эмес, жалпы эл үчүн караңгы түн бойдон жүрөктү жоготуулар менен толтуруп жараланткан кеткис тактар менен эсте кала берди. Эстесем жүрөктү оюп кетчүдөй болгон көз ирмемдердин баары бир эле Кыргызстанды эле эмес, бүтүндөй дүйнөнү буттан чалды. Мен сизге жазылып жаткан бул катымдын жардам менен жана ошондой эле элдин ичинде болуп турган ойгу-тугойлорду айткым келди. Сиз бар, мен бул катты жаза алдым. Сизди катымдын каарманы катары көрдүм. Рахмат сизге, апаке. Мен сизди аябай жакшы көрөм.